Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен 2011-жылы чыккан Колумбияна аттуу тасманы көрөбүз. Кичинекей кезинде ата-энесин өлтүрүп койгон адамдардан өч алыш үчүн 15 жыл машыгып, жок жерден пайда болуп, кылмышкерлерди жок кыла баштайт. Кытайлардын тарых басылмаларын изилдесе, кыргыздардын тарыхы дээрлик 5000 жыл мурда башталат экен. Бул аралыкта элибиз башынан эмнени гана өткөрбөй, бирок ата-бабабыз бардыгын ачыда урпактарыбызга топурак алтын жерибизди калтыралы деп, кичинекей болсо дагы бизге бейиштин төрүндөй жерди калтырып кетти. Бирок кайрадан эле эгемендүүлүк алгандан кийин ажоолорубуз мыктылап иштебей элибиз мигрантка айланып, көпчүлүгүбүз Россияга барып эмгектенүүгө туура келе баштайт. Кубанычтуусу азыркы учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, жаңы жумуш орундар пайда болуп, жакын арада мигрант туугандарыбыздын бардыгы кайтып келет деген үмүттөбүз. Эгер сиз дагы ошол күндү күтүп убактылуу Москва жергесинде иштеп жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарды жазып алып, коңгуроо кылып документ маселелериңизди чечип алсаңыз болот. Колумбия өлкөсү 1992-жыл. Кылмыштуу топтун башчысы Дон Луис аны менен көп жылдан бери иштешип жүргөн Дон Фабио менен сүйлөшүп олтурган. Фабио иштен чыгам деп жаткандыктан алар акыркы жолу жолугушуп, бири-бирине жакшы сөздөрүн айтышып, Фабио Луиске бере турган буюмун берип, алар менен коштошуп ал жерден чыгып кетет. Ошол замат Дон Луис оң колу болгон Маркого мунун тезирээк изин суутула деген буйругун берет. Бул нерсени айтпаса деле сезип калган Фабио дароо эле адамдары менен үйүнө барып, аялы менен кызына жолугуп, биздин 10 мүнөт убактыбыз бар, батыраак качалы десе, аялы дароо эле жыйынтырын кыла баштайт. Фабио кызы Кэтинин жанына келип, ага жакшы көргөндүгүн айтып, колуна флеш-карта берип, эгер бир нерсе болуп кете турган болсо, бул флеш-карта сенде болсун. Анан дагы бул кагаздагы дарек боюнча барып, кагазды көрсөтсөң сага жардам беришет. Эгер өлкөдөн чыгып кете алганга мүмкүнчүлүк болсо, Америкада менин тууганым бар, ошого баргының. Анан дагы бул белек сага деп мойнундагы зээр буюмун берип жатсаң, ошол маалда эле кылмышкерлер анын артынан жетип келип калат. Планы меняются. Алар Фабионун адамдарын дароо эле жок кылышып, бул убакта Фабио аялы менен мылтыгын көтөрүп, качканга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан кызын олтургузуп коюшуп, алар менен атышууга киришишет. Бирок экөөнүн көпчүлүккө каршы чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ошондуктан ата-энесинин көзүн албай олтурган Кэтинин көзүнчө атасы дагы апасы дагы окко учуп өлөт. Бир кезде ал жерге Марко кирип келип, Кэтини тааныгандыгын айтып, анын атынан айтып кайрылып, мен сенин атаңдын жакын досторунун бири элем, ал Дон Луистин колунда иштегендигин билесиң. Бирок атаң туура эмес иш кылып коюп, азыр ушул нерсе болуп жатат. Ошондуктан мен сенден суранайын. Ал сага кичинекей буюм калтырса керек, ошону мага берчи. Берсең эле маселе чечилет десе, жүрөгү түшүп олтурган Кэттинин ою такыр башкада экен. Убить Дона Луиса. Ал Марконун колуна бычагын саят дагы терезеден секирип, ал жердеги кылмышкерлерден оңой эле качып кетет. Кичинекей кыз бул жерде жашагандыктан ал жердин көчөлөрүн жакшы билип, артынан ковлаган кылмышкерлер такыр эле жетишпей, акыр аягы каарманыбыз жертөлөдөгү суу түтүкчөсүнө кире качып, кылмышкерлерден кутулат. Арадан бир топ убакыт өтүп, Кэтти жер алдынан чыгып, эң биринчи эле Американын элчилигине барып, ал жерден атасынын керези боюнча Джон Дэвис деген адамга жолугуп, атасы берген флешканы берсе, жанагы адам аябай эле таң калып калат. Анткени анын ичинде кылмышкерлерге тиешелүү өтө көп маалымат бар экен. Анда Кэтти ал адамга кайрылып, бул нерсени сиздерге бергендигим үчүн мени Америкага жеткиришиңиздер керек. Буну мага атам берди, атам өзү өлүп калды десе, Джон маселени дароо эле түшүнүп, кызды качкын катары Америкага жеткиришип, Майаминин аэропортуна конгон кезде Кэтти аны күзөтүп бара жаткан кыздан мен ажатканага кирип алайынчы деп суранат. Бирок Кэттинин ою ажаткана аркылуу качып кетүү болчу. Ал ажаткананын терезесинен чыга качып, автобуска олтуруп алып Чикагого жөнөп кетет. Анткени атасы өлөөр алдында Чикагодо менин тууганым бар, ошого баргының деп эскерткени эсинде болчу. Автобустан түшкөн Кэтти өзүнүн зиректигин көрсөтүп, айтылган дарекке барып, ал жердеги адамдардын бирине кагазды көрсөтүп, анын башчысы болгон жергиликтүү кылмышкерлердин бири Эмилиого жолугат. Көрсө, Эмилио тууганынын кызы болгон Кэттини кичинекей кезинен эле тааныйт экен. Ошондуктан кызды тирүү көргөндүгүнө кубанып, аны кучактап жиберет. Успокойся. Ты в безопасности. Ошентип Кэттинин Америкадагы жашоосу башталып, аны Эмилио өзүнүн кызындай кылып карап, Эмилионун апасы дагы Кэттиге жакшы мамиле кылат. Эң эле кызыгы, алар тамактанып олтурган кезде Эмилио каарманыбыздан сен эмне мен алектенгиң келип жатат десе, Кэтти ага жооп берип, мен чоңойгондо баш кесер болгум келет, сиз мага жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мага жардам бересиз да десе, Эмилио эчтекени ойлонбой эле макулдугун берет. Ошентип бул окуялардан кийин бир заматта эле 15 жылдан өтүп кеткендигин көрөбүз. Анда көчөлөрдүн биринде тартип сакчылар тамактанып олтурушкан. О боже. Бир кезде алардын унаасы мас болуп өчүп калган бир кыз келип сүзүп, өзүн өзү башкара албай, тартип сакчылардын берген суроосуна дагы жооп бере албай, жада калса бутуна дагы жакшылап тура албай калыптыр. Анда кызматкерлер ал кызды дароо эле кеңсеге алып барышып, анын аты жөнүн сураса, ал атын дагы айта албай,
Соолукса маселени чечебиз деп темир торлордун бирин алып кирип эле жаткырып салышат. Ошол күнү ал кеңсеге убактылуу кармап туруу үчүн белгилүү кылмышкерлердин бири Ритсон деген адамды алып келишет. Аны дагы камагандан кийин кечкирип баардыгы уктоого киришишип, биз буга чейин көргөн мас болуп жаткан кыз бир мезгилде эле өзүнө келе түшөт. Көрсө ал мас болгон абалды жөн эле аткарып коюптур. Камалып олтурган кыз бир заматта эле өзүнүн кийимин алмаштырып, чач жасалгасы менен темир торду ачып, мындай иштерди буга чейин көп эле жасап жүргөндөй чебер кыймылдары менен өзүнүн оюн ишке ашыра баштайт. Каарманыбыз алдынан чыккан видео байкоолордун угумбуру андан соң аба алмаштыруучу түтүкчөгө кирип, көздөгөн жагына жөрмөлөгөн бойдон жөнөй баштайт. Бул убакта кылмышкер Ритсанды кайтарып олтурган күзөтчү ажатканага кирген эле. Каарманыбыз күзөтчүнүн артынан байкатпай келип аны аңтара тээп салат дагы анын тапанчасын алып туруп эле кылмышкерди барып аткылап өлтүрүп салат. Тапанчанын үнүн уккан тартип сакчылар ошол мезгилде гана бир нерсенин болуп жаткандыгын түшүнүшүп ызы чуу башталып, кыз болсо келген жолу менен эле кайрадан артты көздөп жөнөйт. Бул убакта тартип сакчылар Ритсанын өлүп жаткандыгын көрүшүп, бирок ал жерден эч кандай кылмышкер таба алышпай, бир кезде камалып олтургандарды текшере баштаса, каарманыбыз кайрадан эле мас абалда уктап жаткандай сүрөттүү болуп калыптыр. Биз ушул жерде бул кыз биз буга чейин тааныган кичинекей Кэти чоңоюп калган абалда экендигин түшүнөбүз. Көрсө Эмилио аны машыктырып чоңойтуп чындап эле баш кесери кылып коюптур. Кантсе да каарманыбыз эртең менен кеңседен аман эсен чыгып кетип, ажатканалардын бирине барып кийимин алмаштырып, такыр эле башкача кыздай болуп автобуска олтуруп кетип калат. Бул убакта окуя болгон жерде текшериш үчүн ФБРдин тыңчысы Росс келип, өлгөн адамга октун тийген тартиптерин көрүп, жана денесинде сүрөт тартылгандыгын байкайт. Көрсө буга чейин 4 жылдын ичинде так эле ушундай 22 өлүм болуп, алардын денесине сүрөт тартылган абалда табышкан болот. Ошондуктан буларды öldүргөн адам бир белгини бергиси келип жатат окшойт деген тыянакка келишип, өлгөн адамдардын денесиндеги тартылган сүрөт тууралуу сыналгыга чыгарууну чечишет. Ошол замат кадр алмашып, биз каарманыбыз Кэттинин атасын өлтүрүп койгон Дон Луисти көрөбүз. Бул убакта кылмышкер Дон Луис оң колу Марко менен Америкага көчүп келип, Жаңы Орлеанга отурукташып ошол жерде кылмыш ишин жүргүзүп жатыптыр. Бир кезде алар менен иштешкен ЦРУнун адамы келип кезитти көрсөтүп, буга чейин түрмөдөгү өлгөн адамды ким өлтүргөндүгүн таа берүүсүн суранат. Көрсө кылмышкер Дон Луис Америкага ЦРУнун жардамы менен келиптир. Ошондуктан эми ЦРУнун айтканын аткарып жүргөн. Бир кезде кылмышкер жанагы кезиттеги өлүп жаткан адамдын денесиндеги сүрөттү көрүп дароо эле эсине түшүп, бул сүрөттү ар дайым биз жок кылган Фабио колдончу. Демек бул нерсени анын кызы кылып жатат окшойт. 15 жыл мурда сен аны жок кыла албадың эле, эми сөзсүз жок кылышың керек деп кол астындагы Маркону урушуп, бир болсо ошол кыз бул белгилерди бизге калтырып жатат деп Маркого катуу буйругун берет. Бул убакта Кэти Эмилиого жолугуп, андан жаңы адам өлтүрүү боюнча буйрутма алып, сүйлөшүп олтурган кезде Эмилио каарманыбызга кезитти көрсөтүп, сен эмнени каалап жатасың? Сен эмнеге буйрутмаларды эле аткарбай бул 22 адамды дагы өлтүрүп салдың? Сен ушул аракетиң менен Дон Луиске жетем деп жатасыңбы эмне? Биз апам экөөбүз сенден кабатыр алып жатабыз, ошондуктан мен сага ар дайым оңой буйрутмаларды алып берип жатамын. Сен болсо андан сырткары өз билимди кылып өч алууну баштапсың. Деги мындай кылбай эле койсоң болбойбу десе, каарманыбыз агасына жооп берип, сиз 15 жыл мурда эмне болгондугун билесиз го. Мен аларды сөзсүз жок кылышым керек. Сураныч, мени токтотпоңуз. Андан көрө буйрутмаларды аткаруумда мага көз кулак болуп туруңуз десе, Эмилио башка аргасы жок экендигин билип макулдугун берет. 2 охранника в сад следить за домом. Еще 3 вниз. Да, сэр. Биз мындан соң Кэти буйрутмасында өлтүрө турган Виллинин үйүн көрөбүз. Ал жерде мылтыктарын көтөргөн күзөтчүлөр үйдү катуу кайтарышып, Вилли болсо кыздар менен эс алып, акчасынын көптүгүнөн үйүнүн так эле ортосунда акула багат экен. Бир мезгилде эле Кэттинин ал жерге келип калгандыгын байкайбыз. Уктап кеткен Вилли бир кезде түшүнөн ойгонуп, денесиндеги жазууларды көрүп эчтекени түшүнбөй, эшикке чыгып жөнөсө, үйүнүн ар тарабында күзөтчүлөр өлүп жатыптыр. Анда Вилли күзөтчүлөрдүн тапанчаларын алып алып, акулалар жайгашкан жердин үстүнө барган. Бир кезде Кэти анын артында пайда болуп, дароо эле бутуна атып, андан соң далына аткан кезде Вилли сууга түшүп кетип, өзү баккан акулаларга өзү жем болот. Бул убакта ФБРдин тыңчысы Росс дагы деле түрмөдө болгон окуяны изилдеп, ал жерде эмне болгондугун такыр эле түшүнбөй, видео байкоодогу түшүп калган адамдарды көрүшүп, бирок күмөндүү болгон эч кимисин такыр эле таппай коюшат. Анда жардамчысы каарманыбызды көрсөтүп, балким маселе ушудадыр десе, Росс анын сөзүнө такыр эле кошулгусу келбей, менимче бул кылмышты аял киши кыла албаса керек деген тыянакты чыгарат. Кэти болсо буйрутманы аткаргандан кийин Дэнни деген жигитине жолугуп, экөөнүн ортосунда сезимдер бар экендигин байкайбыз. Бирок Кэти аны менен көп деле сүйлөшпөй, өзү жөнүндө эч кандай маалыматтарды деле бербей, дөйлүгүп калган учурда гана келип жеңилдеп алып эле кетип калчу. Прости, мне надо идти. Дженнифер!
Бирок бул жолу Дэнни өзүн Дженнифер деп атап жүргөн каарманыбыз Кэти уктап жаткан кезде сүрөткө тартып алган болот. Маселенин бардыгы ошол сүрөттөн башталып, Дэнни досу Райан менен сүйлөшүп отуруп, мен жакшы көргөн кыз жөнүндө эч кандай маалыматым жок деп айтып, болгону бир эле сүрөтү бар деп Кэттинин сүрөтүн көрсөтөт. Анда Райан досу Дэнниге жардам кылайын деп кыздын сүрөтүн тааныш тартип сакчыларынын бирине жөнөтүп, бул кыз тууралуу маалымат таап берчи деп таанышынан өтүнөт. Ошол мезгилде Кэттинин сүрөтү толугу менен биринчи жолу базага кирип, бул убакта Кэти жөнүндө күмөн маалыматтарды чогулта баштаган тыңчы Роз Кэттинин сүрөтүн дагы көрүп, анын кайда тартылгандыгын билишип, Дэнни жөнүндө маалымат алышат. Ошентип алар Дэннинин уюлдук аппаратын аңдый башташып, күндөрдүн биринде каарманыбыз Дэнни менен байланышып сүйлөшүп жаткан кезде, Роз Кэттинин кайда жайгашкандыгын аныктап адамдары менен ошол тарапка жөнөп кетишет. Бирок Кэти мындай учурга даяр экен, анткени ал жашаган имараттын айылына чөйрөсүндө видео байкоолор орнотулуп, атайын багыттагы жоокерлердин келе жаткандыгын көргөн каарманыбыз сүйгөнү менен коштошуп эле дароо качууга киришет. Я просто сфотографировал тебя на телефон, прости. И ты меня прости. Кэти ал жердеги өзүнө керектүү курал-жарактарды алып буга чейин даярдап койгон жолдор менен түшүп, жоокерлер келип эшикти жардырып кирген кезде Кэти имараттын жертөлөсүндө болуп калат. Каарманыбыз кээ бир видео байкоолорду тапанчасы менен сындыра атып, ал жерге жоокерлер келгенине карабай, мылтыгын чүпүрөк менен жабат дагы эч кимге байкатпай эле поезд жол тарап менен чыгып кеткенге жетишет. Каарманыбыз биринчи эле тууганы болгон Эмилионун үйүнө барып, бирок ал жактан өтө бир коркунучтуу сүрөткө туш болуп, Эмилионун апасын дагы өзүн дагы өлүк абалда табат. Көрсө Дон Луис адамдарын жөнөтүп Кэттини издеп келишип, ал жердегилердин бардыгын өлтүрүп салышыптыр. Бул нерсеге чыдай албаган Кэти менин акыркы туугандарым жок болду деп көзүнүн жашын токтото албай ыйлай баштайт. Это займет немного времени. Пожалуйста, сядьте. Окуядан кийин катуу чечимге келген Кэти биринчи эле тергөөчү Росско барып ага тапанчасын такап, менин бүгүн акыркы үмүтүмдү Дон Луис алып койду. Мен ансыз деле буга чейин андан өч алам деп жүргөмүн. Бирок ал эмнегедир Америка мамлекетинин коргоосунда болуп жатат. Ошондуктан сиз мага жардам беришиңиз керек десе, Росс мен эч кандай жардам бере албаймын деп айтып, бул ишке ЦРУ аралашыптыр, менин аларга тилим өтпөйт. Мен буга чейин деле Дон Луисти жазага тартууга аракет кылганмын. Бирок эмнегедир ЦРУ тараптан тоскоолдук болуп жатат десе, Кэти болбой эле тыңчыны коркутуп, анын үй бүлөсүнүн сүрөтүн карап, эгер сен мага жардам бере албай турган болсоң, мен сенин үй бүлөңдү толугу менен жок кылам. Ошондо сен дагы менин абалымды түшүнүп каласың. Эгер бул нерсени каалабасаң, аракетиңди кыл десе, Росс эмне кылышын билбей, эртеси күнү дароо эле ЦРУнун тыңчысы Стивен Ричардке барат. Бул адам тасманын башында Дон Луиске жолугуп, ага тапшырма берип жүргөн ЦРУнун тыңчысы болчу. Росс ага келип жагдайды түшүндүрсө, Стивен анын сөзүн уккусу дагы келбей, башын деле оорутпай, мен сен айтып жаткан кыздан эч кандай коркпоймун деп жаткан кезде, Росско коңгуроо келет. Көрсө каарманыбыз алардан алыс эмес жерде көзгө тар мылтыгы менен байкап туруптур. Стивен анда деле коркпой, менин терезелеримден ок өтпөйт деп айтат. Бирок Кэттинин канчалык олуттуу экендигин түшүнгөн ЦРУнун тыңчысынын жүрөгү түшүп, кылмышкер Дон Луистин дарегин толугу менен айтып берет. Мындан соң максатына жеткен каарманыбыз ок-дарыларын арастап кылмышкерди өлтүрүүгө киришип, өзү буга чейин багып жүргөн эки чоң итин дагы унаасына салып алып жөнөп кетет. Бул убакта ЦРУнун тыңчысы дагы Дон Луиске маалыматты жеткирип, алар адамдарын чогултушуп, Кэттинин келишин күтүп, келсе дароо эле өлтүрө салабыз деп жаткан кезде, ал жака жарылуучу заттын учуп келе жаткандыгын көрүшөт. Көрсө Кэти ал жерге эч ак эле келип калыптыр. Ал жарылуудан ызы чууга түшкөн кылмышкерлердин унаасынын алдынан чыгып, чекеден патыратып аткылап, өзүнүн башкесердик чебердүүлүгү менен кылмышкерлерди биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Бул убакта Марко Дон Луисти атайын жашыруун бөлмөгө бекитет дагы, сиз бул жактан чыкпай туруңуз, мен сизге өзүм коңгуроо кыламын. Биринчи тиги канчыкты жок кыла алды, оозунан жаман сөздөргө чейин чыгып, адамдарын топтоп алып Кэттиге каршы беттеш башталат. Бирок алардын бул аракетинен көп деле пайда чыкчу эмес. Анткени Кэти зөөкүрлөрдү биринин артынан бирин эч кандай кыйынчылыгы жок эле өлтүрүп, адамдарына ишенип аткан Марко бөлмөлөрдүн биринде жадагаза тапанчасынын оогу дагы жок камалып калат. Бир кезде Кэти ал жерге жетип келсе, Марко аны алаксытмыш болуп экөөнүн ортосунда мушташ башталып, Кэттинин колундагы тапанча ыргып кеткен кезде Марко ал тапанчага жетип алат. Бирок Кэти тапанчанын үстүн сууруп алып, аны Маркого сайып, Дон Луистин ишенген адамы дагы жок болуп, ал башка аргасы жок экендигин түшүнүп, жашыруун бөлмөдөн чыгып алып эле качып жөнөгөн. Бирок каарманыбыз Кэттиге ушул нерсе керек болчу. Көрсө ал алып келген иттерин Дон Луис качкан унаага салып коюптур. Жрать! Ошентип Кэти дагы акыр аягы максатына жетип, өч болуп жүргөн адамдарынын бардыгын жок кылып, кадр алмашып, биз Дэннинин ФБРде сурак берип олтургандыгын көрөбүз. Бир мезгилде Кэти ага коңгуроо кылып, андан кечирим сурап, экөөбүздүн 40 секунд убактыбыз бар. Болбосо ФБР менин кайда экендигимди аныктап коет. Сага чынымды айтайын, менин атым Каталея. Эгер мени күтө турган болсоң, мен сага кайтып келемин. Анан дагы мен сени жакшы көрөм деп жазса, тыңчы Росс байланышты алып сүйлөшүүгө аракет кылып, бирок убакыт бүткөндүктөн Кэти байланышты өчүрөт дагы автобуска олтуруп кетип калат. Бул
убакта ФБРдин дагы ДНК каршы эчтекеси жок болгондуктан аны сурактан кой берип жиберишет. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, мыкты тасмаларды билсеңиздер аттарын сунуштоону унутпаңыздар.